Эфирде жаңалықтардың кечки толукталган чыгарылышы студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін 8 июльда мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Мамлекет башчысынын учагы Душанбе шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровты Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Душанбе шаарынын эл аралык аэропортунда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Өз ара саламдашуудан кийин өлкө лидерлерин улуттук кийим кийген улан кыздар тосуп алышты. Андан соң мамлекет башчыларына 500дөн ашуун артист катышкан чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Сапардын алкагында президент Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр, ошондой эле Тажикстандын парламентинин эки палатасынын спикерлери жана өлкөнүн премьер-министри менен жолугушуулар пландалууда. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Душанбе шаарында кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз-тажик мамилеси, ар тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү, ошондой эле өз ара кызыкчылык туудурган эл аралык жана аймактык маселелер боюнча кеңири пикир алмашышты. Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаров менен саламдашып, Кыргызстандын мамлекет башчысынын сапары тажик-кыргыз мамилесинин туруктуу жана динамикалуу өнүгүүсүнө эки тараптын тең кызыктарлыгын тастыктай турганын белгиледи. Ал эми 5 июльдан 25 августка чейин Чолпон Ата шаарындагы ат майданында масштабтуу ысык көл 2025 айыл чарба жарманкеси уюштурулат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара күн сайын саат 10:00 кечки саат 18:00 чейин өткөрүлөт. Жарманкеге дыйкандар өндүргөн жаңы жашылча жемиштер, эт, сүт азыктары, бал, улуттук тамак аштар, кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган этно кийимдер жана буюмдар, гүлдөр жана декоративдүү өсүмдүктөрдүн көчөттөрү сатууга коюлуп, багуу боюнча кеңештер берилет. Мындан тышкары ар түрдүү мастер-класстар уюштурулат. Иш-чаранын негизги максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү жана кол өнөрүүчүлөрдү колдоо. Айыл чарбасын өнүктүрүү, жарманкеге келгендер таза, табигый продукцияларды түздөн-түз фермерлерден сатып ала алышат. Салттуу маданиятты, этно-туризмди жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган 6-чы эл аралык жайчы агрофестивали Тоң районунун Көксай айылында өттү. Анда катышуучулар кыргыз элинин маданий мурастары менен таанышып, улуттук музыкалык аспаптардын үнүн угуп, оюн-зооктор менен коштолду. Акыркы кезде унутта калып бара жаткан кыргыз буюм тайымдарына өзгөчө басым жасалып, улуттук кол өнөрчүлүк бааланууда. Кийизден, жүндөн жасалган баш кийимдерге, чапандарга, түрдүү оймо чиймелер менен түшүрүлгөн чырдактарга суроо талап жогору. Биздин президентибиз азыркы учурда жанагы көрүп атасыздар, учактарды, аэропортторду баардыгын даярдап атат. Ошондуктан буюрса даярдыгыбыз начар эмес. Бирок мындан ары дагы албетте буга өкмөт колдоо көрсөтүп, түздөн-түз буларды баягыдай өз алдынча эмес, буларды дагы баягыдай бир жолго салып, анан кийин абдан баалуу бизде буюмдар, ушулар менен албетте даңазалап өзүбүз чыгышыбыз керек. Негизинен азыркы учурда бул соодай маселе баягыдай эле жөн эле баягыдай бөлүшүү, мактануу болуп атат. А бирок буюрса бул 100 миллиондук бир чоң бир индустрия, экономиканын өтө маанилүү бир тармагына айланмакчы. Айрыкча Кыргызстанга эс алууга келген чет өлкөлүк туристтер кыргыз маданиятына, каада салтына кызыгуусу күч. Бул күнү аларга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп, кыргыздын жашоо шарты чагылдырылды. Кыргызда аспап көп да, музыкалык аспап. Жалпы саны 24. Анын ичинен бир нечеси үйлөм аспаптар. Үйлөм аспаптардын ичинде бизде чопочоор деген аспап бар. Илгери айрым жерлерде ылайчоор деп аталган бул аспап. Чоподон жасалган чопочоор бүгүнкү күндө элге кеңири белгилүү. Мен ошол чопочоорду жасап көрсөтүп атам эл журтка. Чопочоор ылайдын эки түрүнөн же болбосо алардын аралашмасынан жасалат. Жанагы карапа жасай турган кызыл ылай, же болбосо чыны жасай турган ак ылайдан жасалат.
Ал Агылай менен Кызылайдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Ошол кемчиликтерин жоюп, артыкчылыктарын алып чыгыш үчүн мен ошол Агылай менен Кызылайдын аралашмасынан жасайм бүгүнкү күндө. Буга чейин мындай кыргыз баш кийимдерин чет өлкөлүктөр көрүнүшүн, ыңгайлуулугун жактырышса, бул күнү алардын жасалышына күбө болушту. Кой кыркуу, жүн сабоо, жип ийрүү, уй жана эчки саамай боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп, жүндөн жасалган заманбап кийимдердин коллекциясы тартууланды. Кол өнөрчүлүк менен алектенем. Чапандарды, кыргыз чапандарды, белдемчи, чыптамаларды, сумкаларды жасайм. Бул фестивалга мен көптөн бери келейин деп жүргөм, бирок Кудай буйруп, быйыл биринчи жолу келип атам. Өтө бийик деңгээлде өтөт экен. Көрүп алып аябай таң калып атам. Чет өлкөлүктөрдө абдан көп болот экен. Биздин ата бабаларыбыздан калган могу баалуулуктар кол өнөрчүлүктөрүбүздү аябай баалашат экен, кызыгып карашат экен. Жүндөн токулган кийимдерибизди, калпактарыбызды, белдемчи чепкен, ата бабаларыбыздан калган туш кийистерге, шырдактарга, ала кийистерге абдан көңүл бурушат экен да. Эң биринчи менин үйрөткөн буюмдарым шырдак болду. Кичинекей сидушка, шырдактарды жасадым. Бул азыр көп биздин келечек муундар жасабай калышчы. Мурунку чоң энелерибиз жасап келишкен, кыздарына сеп кылып беришкен. Эми ошону жаңылатып, модага жараштырып, оймолорун дагы шайкеш келтирип, жакшынакай шырдактарды жасап атабыз. Азыркы учурда кыздарга кайра мурункудай шырдактан сеп бере башташты. Мынакей могу жасаган оокаттарым бары, өзүм жасаган оокаттар жана окуучуларым да жасаган. Быйыл фестивалга Кыргызстандын Булуң бурчунан жана Кытай эл республикасынын Кызыл Суу автономиялуу облусунан келген кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, Япониядан келген ыкчыярчылар катышты. Алар япон улуттук музыкалык аспаптарында ойноп, катышуучулардын көңүлүн бурду. Кыргызстан мындай аябай сонун маданияты бар да, мындай. Кийиз менен жана аспаптары менен музыка мага аябай жакшы көрөм. Көп туристтерге мындай бериш керек. Ошон үчүн келиңиздер баарыңыздарга. Фестивалде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Ахматова жана фермер жайчы Боз үй лагеринин негиздөөчүсү Батырбек Ахматов демилгелеп уюштурушту. Азыр болсо бул жерге келген кол өнөрчүлөрдүн баары өзүлөрүнүн өнөрүн туристтерге көргөзүү максатында. Өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, анан ошону сатып, анан кайра киреше алып, өзүнүн кайра дагы өнөрүн андан ары өркүндөтүүгө аракет кылып атышат да. Негизи эле кол өнөрчүлүк менен туризмди азыр бири-бири менен байланыштырбасак, кыйыныраак болуп калды. Ошон үчүн кол өнөрчүлүктү туризмсиз, туризмди кол өнөрчүлүксүз көрүүгө болбойт деген жыйнакка келдим да мен өзүм да. Үрп адат каада салттагы мына бул ак боз үйлөр, ала кийиз шырдактар жана башка кол өнөрчүлүктөр бул дүйнөнү дүңүрөтүп азыр туризмде чоң салымын кошуп келатат да. Ошонун башында турган ушул ак койдун жүнү да. Канчалык сапаттуу буюм жасалса, ошонун баасы жогору болот. Сапаттуу болуш үчүн жүн сапаттуу болуш керек. Бул иш-чара жергиликтүү туризмди, салттуу кол өнөрчүлүктү жана маданий мурастарды сактоого көмөк көрсөтөт. Аны менен бирге элет экономикасынын өнүгүшү үчүн чоң мааниге ээ дешет уюштуруучулар. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Ильич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району. Социалдык контракт калкты жакырчылыктан чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк. Анын алкагында Ысык көл облусунда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилип жаткан 100 000 сом жигердүү ишке ашып, өз жемишин берип жаткан маалы. Дубанда бүгүнкү күндө бардыгы болуп 2000ден ашык жаран менен социалдык контракт түзүлгөн. Бактыгүл айымдын жашаган жери мал чарбачылыкка ыңгайлуу келгендиктен социалдык контракт аркылуу кой алып көбөйтүүнүн аракетинде. Ал буга чейин 8 баласына 9600 сом жөлөк пул алып келсе, мал кармагандан бери бул киреше дагы да артканын айтат. Төрт түлүктөрүнүн саны азыр 10дон ашты. Ар жак бер жактан угуп, ушу 100 000 соц контракт берилип атыптыр, анан 100 000 алып көрөлүкчү деп алганбыз. Анан торпок алганбыз башындачы. Торпок анчайын болбойт экен. Анан аны неметип эле кайра коюуга өттүк да. Мына азыр койлорду багып атабыз. Эми бул мал эле кармаган жакшы да негизи. Мал эле жакшы.
Пособие караганда 100 000 соц контракт эле жакшы экен, баарына эле жетип атат. Мына тамак ашыбызга, балдардын кийим-сийимине жетип эле сонун эле болуп атат. Колдоо алгандардын арасында устачылык, кол өнөрчүлүк менен алектенгендер да бар. Айта кетсек, Ержан мырза ат жабдыктарынын түрүн жасап, бир катар туруктуу кардарда топтоп калганын айтат. Ушул тапта бир айдагы кирешеси 20 000 сомго барып калыптыр. Буга чейин 4 балабызга жөлөк пул акча алып келгенбиз. Анан кийин ушундай 100 000 сом жардам алып, ошол акчага ушул булгары тигүүчү машинаны, ушундай темирлерди ширетүүчү аппаратты алдык. Ушул 100 000 сом алып иш баштап алганыбыз жакшы болду. Анткени мурдагы ай сайын алып келгени ай сайын корой берет экен. Мындай болгондо иш баштап алсак, алдыга жылыш киреше көбүрөөк болду десем болот. Каракол шаарында бүгүнкү күнгө чейин 176 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. Алар кызмат көрсөтүү, соода сатык өңдүү, ар кыл багытта ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. 22-жылы басым мал чарбачылыкка жасалган, уй багытында алышкан. 23-24 жылкылар болсо койлорду алышты, жанакындай чакан тигүү цехтерин ачышты. Анан эң жакшы көрсөткүчтөрдү бул азыр такси кызматында иштеткендер көрсөтүп атат. Быйыл ала турган үй бүлөлөрдү Кудай буйрса 150 000ден уже бекилип келди. Буйрук чыккандан баштап биз иш алып барып баштайбыз. Жакшы ишин алып барып аткандарга эки банктан, Элдик банктан, Айыл банктан 200 000 пайызсыз кредит берген. Бул дагы абдан жакшы жөлөк болот деп ойлойм. Дуан аймагында бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 2200дөн ашык үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу облустагы 2000ден ашык балага берилет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Бул күнгө чейин көйгөй жаратып келген Ак Суу айылындагы таза суу маселеси чечилүүдө. Жергиликтүүлөрдү таза суу менен камсыздоодо нормага ылайык тазалоочу жайдын курулушу башталып, суу системаларды алмаштыруу иштери жүргүзүлгөнү турат. Ал үчүн президенттин иш башкармалыгы тарабынан 355 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул туурасында кененирээк кабарчы айтып берсин. Ак Суудагы Алтын Арашан коктусунан агып келген бул суу каналына жергиликтүүлөрдүн ичүүчү таза суусунун түтүгү туташтырылган. Жайдын ысыгында тоодогу кар мөңгүлөр эрип баштаган мезгилде бул суу ылайланып ичүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Мындай көрүнүш ар жылы кайталанып, Ак Суу айылында таза суу олуттуу көйгөйгө айланган. Азыркы убакта 30% ушу булактан чыгат, 30% анан калган 70% чоң суудан алынып, экөө аралашып, анан ак сууга кетет. Ошондо деле болбой суу кирдеп, анан ошон үчүн сууга ушундай кир агып атат ак сууда. Айылдагы таза суу түтүктөрү мындан 70 жыл мурда салынган. Ошол убактан азыркы күнгө чейин эч кандай ремонттук иштер жүрбөгөндүктөн мындагы суу топтоочу жайдын абалы өтө начар жана суу түтүктөрү жарылып, айыл элин түйшүккө салып жатат. Эми 2 жылдан бери мына ушул тоодон аккан булак суусун ушул жерге тартып келип, айыл эли үчүн таза суу алуучу жайын куруп беришиптир. Азыркы кезекте ушул суу алуучу жерде элдер кезеги менен туруп суу ичишет. Суу капкара, ремонт күндө таш ичебиз. Машинеси бар жоктор такси жалдап келишет. Сатып алабыз да, короче, эмес. Ак суунун суусу деген керек болсо кенен сууда. Ал кечкирен уже очерк болуп калат биягында эле. Эми айыл элин ичүүчү таза суу менен камсыздоодо нормага ылайык тазалоочу жай курулуп, мындагы эскирген суу түтүктөрүн алмаштыруу талабы күч. Ал үчүн президенттин иш башкармалыгы тарабынан кошумча булактарды тартып келүүгө жана реконструкциялоого акча каражаты бөлүнүптүр. Мында жаңы суу топтоочу жайынын курулуш иштери башталып, өзүңүздөр көргөндөй жер казуу иштери толук кандуу бүткөрүлгөн. Эми бул жерде сейсмологиялык жактан туруктуулукту кармай турган арматуралар токулат. Ушул турган жерибизде 1000 кубтук резервуар курулган болчу 56-жылы. Ошол 56-жылдан бери ар кайсы жеринен жарылып, суу түтүктөргө суу барбай, Ак Суу айылына суу жетпей калган күндөрүбүз көп болгон. Ошол жаңы салынып аткан мынакей биякта 1000 куб сыйымдуулугу 1000 кубтуктан 3 резервуар курулган атат. Бул толук кандуу бүтсө, Ак Суу айылына бүт жерге таза суу менен камсыздап турууга болот.
Мындан сырткары тоодон аккан булак суусун топтоп, аны чып калуучу дагы бир резервуар куруу иштери күчүндө. Ошондой эле мындагы 3 чакырым аралыктагы эскирген суу түтүктөрүн диаметри 400 болгон түтүктөргө алмаштыруу иштери да жүрөт. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич тарабынан ошо каражат бөлүндү. 355 миллион сом бөлүнүп, иштер башталды буюрса. Бул булактыкын 2 айдын ичинде аралыгында уже бүтүп беребиз ак суу айылына. Толук кандуу где-то кыш мезгилинен өтүп жаз мезгилине чейин барып калат. Анткени калган суусун Кудайым буйрса биз скважиналардан бурт этип, скважинадан чыгара алып атабыз. Кыдыраке айыл аймагына караган Ак суу айылында 14 миңден ашык калк жашайт. Азыркы тапта алардын 98% таза сууну үйлөрүнө киргизип алышкан. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Улан Жаныбек уулу, Ысык көл жаңылыктары, Ак суу району. Жыл сайын миллиондогон эс алуучу кабыл алган Ысык көлдүн тазалыгын сактоо жагы маанилүү. Көл жээктери иретке келтирилип, күнүгө таштандыдан арылуу аракети жүргүзүлүп турат. Мындайда эс алуучуларда кайдыгер болбой отурган аймагын тазалап кетүүсү да зарыл. Көлдүн тазалыгы туурасында кабарчынын Атайын даярдаган материалынан кененирээк таанышасыздар. Монтип мусор таштап атканда эмнени ойлойсуңар? Ким жыйнаш керек сенин артыңардан? И то сделали көлдү для нас бесплатным. Ондай бейиште жерди сыйлаш керек го дейм. Мына бул видео көл жээгинде тартылган. Эс алуучу отурган жеринде таштандысын жыйнабай туруп кете берген. Албетте мындай жат көрүнүштөр токтобой жатканы өкүндүрөт. Дал ушул тасма тартылган көл жээгине жооптуу тараптар таштанды урналары орнотулганы менен да эс алуучулардын кайдыгерлиги токтобой жатканын айтышат. Жок эле дегенде 5 жолу күнүгө тазаланып турат. Ичи дагы тышы дагы өзгөчө көлдүн жээги тазаланат. Бирок ошол эле мезгилде айта кетсек, чын айтайын, бизде баягы тазалык деген эмне экен, аны кандай сакташ керек экен, коопсуздук кандай, аны кандай сакташ керек дегенди көп эле түшүнө бербейт. Ошондуктан өзгөчө биздин ушул эс алууга келип аткан конокторубузга суранып кетер элем. Ушу Көгүлтүр Ысык көлү өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын бермети болуп бүт дүйнө таанып турган жер болгондуктан ушу тазалыкты ар бирибиз сактаганга аракет кылсак, бир 10 бала менен күнүгө тазалаган убакта дагы тазалык ар бирибиз тазалыкты кармабасак, маанисине жетпейт, тазалык сакталбайт. Ошондуктан ар бирибиз тазалыкты өзүбүздөн баштасак, мына ошондо биздин берметибиз, Кыргызстандын бермети, ар бир кыргыздын бермети таза болуп, келечекте муундан муунга көрктүү болуп өтүп турар эле да. Тазалыкты сактоо маданиятын калыптандыруу учурдун орчундуу маселеси. Бул багытта өлкө башчысы байма-бай чакырууларды жасап келет. Айрыкча Керемет көлдү сактоо, анын экосистемасына аяр мамиле жасоо боюнча жарлыктар да чыккан. Андыктан ар бир жаран жоопкерчиликти сезип, тазалыкты өзүнөн баштоосу зарыл. Негизи былтыр келгенде 2024 келгенде бул жак мусор, башаламан, стихийный торговля деген азыр Чолпон ата вообще өзгөрүлүптүр. Тазалык боюнча мындай брусчаткалар коюлуп, бостерина көркөлүк ал жак вообще укмуш. Тааныбай калыппыз ал жаксычы. Туристтерге, мындай жаштарга, элге айтара кетчү эдим, кыргыздарга таза кармайлы, өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын бермети, жемчужинасы дегендей. Туризмдин очогу болгон Ысык көл районуна жыл сайын жайкысын 1 миллиондон ашык эс алуучу келери маалым. Андыктан четтен келген конокторго меймандостук жана эң оболу тазалык менен таанылуу маанилүү. Анткени бул көрсөткүч туризмдин өнүгүшүнө түздөн-түз таасир этүүчү негизги фактор болуп саналат. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Карагат витаминдерге жана микроэлементтерге бай, ден соолукка пайдалуу мөмө. Кыргызстандын Ысык көл өрөөнүндө өскөн карагаттан жасалган кыямдар жана ширелер өзгөчө эл арасында чоң бага ээ. Быйылкы жылы карагаттын 1 килограммы 200 сомго чейин бааланууда. Бул болсо айыл тургундары үчүн жакшы киреше булагына айланууда. Ысык көл облусунда мөмө жемиштин түшүмү мол болгондуктан борбордук базарда карагат, малина, алмурут, өрүк алча жана башка жемиштер кеңири сатыкка чыкты. Сатуучулар быйыл түшүмдүн көптүгүн баса белгилеп, соода жакшы жүрүп жатканын билдиришет. Мөмө жемиштерди отуруп саткан соодагерлер элден сатып алып, кайра элге сатышат. Көпчүлүк сатуучулар жемиштерин Бишкек жана Казакстанга экспорттоодо. Биз отуруп сатабыз ушундай месталарга. Эл алып келип берет, элден алабыз.
кайра бир 15-20 сом кошуп отурабыз. Быйыл аябай түшүмдүүлүк көп, күн ысык болуп тез бышып атат. Малина уже вареньяга ала башташты элдер. Ошо Кудай буйрса акырындан. Азыр завал болуп кызыл карагат өтпөй атат. Могу жерде кызыл карагат турат го. Ана мен 250 деп сурадым. Bir жаш бала аял менен келип 2 чакамды алып кетти. 450-га. Bir kız gelip daha 2 çakamda alıp gitti 450'ga. Маған ошо жетет, Кудайга шүгүр. Быйылкы жылы күндүн ысык болушу жемиштердин эрте бышышына шарт түздү. Базарда алчанын баасы 220 сомдон башталып, малина чакасы 350 сомдон 500 сомго чейин. Ал эми кулпунайдын баасы анын сапатына жараша 200 сомдон 300 сомго чейин сатылууда. Каракол шаарынан жакын жайгашкан Ысыккөл, Түп, Ак Суу райондорунан карагат малиналарды алып келишет. Ал жактан бул жерден топтоп соодагерлер алып топтоп анан экспорттоо Казакстан мамлекеттерине, дагы Өзбекстан мамлекеттерине жиберишет. Анан бул жерде биз аймак башчы катары ушул аймактын тазалыгын, бул ишкерлер менен, соодасы кылган адамдар менен тазалыгын, тартибин карайбыз. Булар эртең менен эрте келишет дагы баарын тазалашат, кечинде баарын иреттеп таштабаганга аракет кылышат. Ошо биз основной ошо соодагерлер ушундай алып барабыз. Мындай шарттар жергиликтүү фермерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, карагат өстүрүшү айылдын экономикасын жандандырышы мүмкүн. Ысыккөлдүн жемиштери өзгөчө карагат кыргызстандыктар үчүн гана эмес, чет өлкөдөгү сатып алуучулар үчүн да баалуу жемишке айланып жатат. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Ысыккөл жаңылыктары. Акыркы жылдары кыргыз кино тасмалары кайрадан жанданууда. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери акын жазуучу Мусакун Сатыбалдиевдин Бейиштеги Боз Торгой романынын негизинде Чырак аттуу көркөм фильм Ак Суу районунун аймагында тартылууда. Бул туурасында кийинки сюжетте. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын жазуучу Мусакун Сатыбалдиевдин Бейиттеги Боз Торгой романында жазылган Акун аттуу жигиттин тагдыры терең көрсөтүлгөн. Мына ушул кейиштүү тагдырдан өксүк алган туубаса майып бала жөнүндө Чырак аттуу киносценарий жазылып, бүгүнкү күндө бул көркөм фильм тартыла баштады. Биздин актерлорубуз дагы жөн гана ушул Мусакун Сатыбалдиев жөнүндө көркөм тасма десек, өзлөрүнүн чыгармачылыгын дагы күчтөнтүү иретинде жөн гана акысыз биз келип беребиз деп келип атканда биз рахмат айтабыз. Себеби киного тартылганда сөзсүз түрдө гонорар төлөнөт актерлорго, сөзсүз түрдө киногруппанын баарына айлык сымал акча төлөнүш керек. Биздики жөн гана патриоттук сезим менен кыргыз киносун өнүктүрүү максатында ушундай бир макулдук алышып алакка келишип атабыз. Жалпы тасмага 47-48 адам тартылат. Алардын 10-у башкы ролдор болуп эсептелет. Ушундай жагдай. Анан эми бул кыргыз кинонун өнүгүүсү деп тариздейт элем. Кыргызстан азыр кандай гана жакшы эбегейсиз илбирсин секиригиндей бир жакшы бир өнүгүп келатат. Эми биз дагы ошого салым кошолу деп өсүп келаткан муундарга ушул чыгарма Бейиттеги Боз Торгой деген роман өзгөчө бир сабак бере турган чыгармада. Режиссер белгилегендей өмүрдүн өксүгүнө баткан биринчи топтогу майып баланын буттары баспай үйүндө жатып, кимди болбосун өкүндүрбөй койбойт. Бирок ал эрктүүлүк менен тагдырдын бул өксүгүнө моюн бербей, өз алдынча жашоого күрөш жүргүзүп, тамга таанып, китеп окуп, жазганга үйрөнүп, келечекке багыт алат. Биздин чыгармачыл топтун дагы бир жагдайы баягы бюджетибиз тар болгондуктан биз 6-чы базар күндөрү гана иштеп атабыз. Себеби баары эле кызматтагы кишилер ошондо суранып атабыз да 6-чы базар күнү келип бергиле деп. Ошо күндөрү тартып атабыз да, эми жетишебиз деген оюбуз бар, жакшы эле буюрса баары эле шаар келатат. Ошондой бир мындагы айтып кетишим керек болот, себеби мындай күндөрү жумуштан алыш же эме эргүдө жүргөн кишини чакырыш мен эс алып жүрдүм элем дейт экен дагы, анан баягы актерлордун тандалуусу кичине кыйынга туруп калып атат да.
Чырак көркөм фильми учурда тартылып, каармандар сценарийлердин негизинде ар кими өздөрүнө тийиштүү чыгармачылык менен актерлук өнөрлөрүн көргөзүшүүдө. Фильмдин тартылышы бүткөн соң көрөрмандардын пикиринде калмакчы. Жазгүл Сатаева, Турганбек Жунушалиев, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу районунан. Күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.